Бермет конокторго пицца даярдап жатат. Ал ар бир пиццаны 12 кесимге кесип, келген коноктордун ар бирине 4 кесимден берет. Бардык конок 16 киши болчу. Бермет даярдаган 7 пиццаны келген коноктордун ар бирине 4 кесимден берсе, дагы канча кесим пицца калат? Алгач видеону токтотуп туруп, Берметте канча кесим пицца кала турганын өз алдынча эсептеп көргүлө. Андан кийин биргеликте Берметте канча кесим пицца кала тургандыгын эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. Бермет даярдаган 7 пицца канча кусок боло тургандыгын алгач эсептеп алалы. Бермет жалпысынан 7 пицца пышырды. 7 бүтүн пицца пышырды. Ал ар бир пиццаны 12 кесимге бөлдү. Анда эмне кылабыз? 7-ни көбөйтөбүз 12ге. Себеби ал ар бир пиццаны 12 кесимге бөлдү. 7-ни 12ге көбөйтсө, ал барабар 84кө. Берметтин үйүнө 16 киши келет. Конок болуп 16 киши келет. Ал 16 кишинин ар бирине 4 кесимден пицца берүүсү керек. Анда 16-ны дагы эмне кылабыз? Көбөйтөбүз 4кө. Себеби ар бир 16 коноктун ар бирине 4 кесимден пицца бере турган болсо, жалпы конокторго канча кесим пицца бере тургандыгын эсептеп алабыз. 16-ны 4кө көбөйтсө, ал 64кө барабар. Демек Бермет конокторго жалпысынан 64 кесим пицца берет. Ал эми 84 кесим пицца даярдаган. Берметте канча кесим ашып кала тургандыгын кантип эсептейбиз? 84-төн кемитебиз 64-тү. 84-төн 64-тү кемитсе, ал барабар 20-га. Айырма 20-га барабар бул жерде. Демек Берметте 20 кесим пицца ашып калат. Бул маселе канча амалдуу болчу? Бул маселе 3 амалдуу болчу. Себеби анын жообун табуу үчүн биз 3 амал колдондук.